Даярдаңыла. Чурка. Тоқтап. Лейтенант Ажығалиев байланысты. Yaşıl belirtge öttü. Жыл сайын Илбис атайын дайындалған бригадасында жашыл берет үчүн дал ушундай тандоолор өткөрүлүп келет. Буга чейин башында 92 талапкер өздөрүнүн арыздарын берген болсо, биринчи, экинчи этаптын жыйынтыгы менен үчүнчү этап, негизги этапка болгону 15 гана талапкер калган. Бүгүн дал ошол 15 талапкер өздөрү үчүн берилген кыйынчылыктарды, тоскоолдуктарды басып өтүшсө, алардын ичинен тандалгандары жашыл берет ээлери болушат. Жашыл беретке ээ болуу оңой эмес. Өзүңүздөр көрүп тургандай 15 чакырым аралыктагы ар кандай татаал тоскоолдуктарды басып өтүү дал ушул мырзалардын негизги милдеттери. Алдыда кандай да кыйынчылыктар болот, чогуу көрөбүз, биз менен бирге болуп туруңуздар. Лейтенант Ажығалиев байланысты. Талапкерлерге старт берилген жерден тарта ушул жерге чейинки аралык 7,5 чакырым. Бул жерде болсо өзүңүздөр көрүп тургандай радиациялык химиялык көнүгүүлөрдү аткаруу жана башка мындан ары дагы 7,5 чакырым ал жака барганга чейин жолдо ар кандай сооттолгон брондолгон техникаларды айдоо жана ошондой эле ар кандай курал жарактарды чачып жыйноо сыяктуу бир катар тоскоолдуктар бар. Беретке тапшыруу үчүн аябай көп даярдыктардан өттүк. Буюрса жакшы, Аллах таала насип болуп, бүгүн 3-чү этап тапшырып атабыз. Баардык талапкерлерге ийгилик. Баары жашыл береттин ээ болсуна тилектешим. Рахмат.
бас майор Токтоматов жашыл беретке өттү. Илбир Сатайын багыттагы бригадасында кызмат кылып, ошол эле учурда жашыл береттин ээси болуш үчүн жогоруда сиздер көргөндөй талапкерлер оор сыноолордон, татаал кыйынчылыктардан жана алардын чыдамкайлыгын сынаган, эң татаал шарттарды басып өтүштү. Албетте, дал ушул кыйынчылыктарга чыдаган чыдамкайлар гана жашыл береттин ээси болушту.